Салам достор, кандайсыңар? Маанайыңар кандай? Силер менен мен Альбина Замирбекова кайрадан химия сабагынын 3-чү сабагына кош келдиңер. Бүгүнкү өтө турган темабыз заттын курамы. Зат дегенде биз кеченки сабакта билдик баарыбыз эмне экенин. Зат деген бул любой нерсе, бизде көзүбүзгө учураган бардык нерсе зат болуп аталат. Ал эми ошо заттын курамын бизге окута турган илим бул химия илими болуп саналган болчу. Ал эми заттын курамы кайсылардан турат экенин азыр көрөлүк. Заттын курамы эмнеден турат дейт. Атом, эки атомдун кошундусу молекуладан турат экен. Зат өзү атомдон да турат, атомдорду кошуу ийсек бири-бирине молекула пайда болот экен да. Атом дегенди биз мурунку сабакта өткөнбүз. Атом деген бул эң кичинекей бөлүкчөнү биз атом деп атайбыз. Ал эми молекула болсо атомдордун кошулмасынан чыккан нерсе бул молекула болуп саналат экен. Мисалы суу. Бул жерде суунун анимациялык формуласы турат бул жерде. Кызыл менен белгиленген бул жерде кычкылтек болсо, ал эми эки көк болсо бул жерде суутек. Ошентип суунун H2O деген биз курамын алып аткан болобуз. Молекулалар кантип пайда болот дейт. Бул жерде бир сүрөт турат мынакей. H2SO4-түн анимациялык сүрөтү турат. Ал эми ушул молекула кантип пайда болот экенин биз азыр үйрөнөбүз. Молекула пайда болуусу үчүн бир элемент экинчи элемент менен биригүүсү зарылый. Биз бул жерде айтып кеткендей, молекула атом плюс атом болчу. Демек, молекула пайда болуш үчүн бир элемент экинчи элемент менен биригип отуруп, бир өзүнчө бир комплекс затты пайда кылат дагы, ошо комплекс зат молекула болуп саналат экен. Эки элемент физикада эки электр тогу тартылышкандай эле биригишет дейт. Аларды бириктирүү үчүн ар бир элементтин зарядын таап алыш керек дейт. Демек, молекулаларды табыш үчүн эң биринчи ар бир элементтин зарядын билиш керек экен. Эки элементтин зарядын билсек, эки элемент бири-бири менен кандай биригет, кантип эки токтой биригет экенин биз азыр көрөбүз. Элементтин зарядтары менен жүргөн болсо, алар ион деп саналат. Мисалы үчүн, натрий иону, калий, барий, литий, хлордун иону, хлордун плюс 7 иону, күкүрттүн 6 иону, -2. Бул жерде бир аз туура эмес жазылып калыптыр. Магний плюс 2 болот, бул жерде плюс 1 эле болуп калыптыр. Кечирим сурайбыз. Мына ушулардын бардыгы натрий, барий, өздөрү жалгыз турбагандыктан, булардын бардыгы плюс же минус зарядты көрсөтүп тургандыктан, булардын бардыгы ион болуп саналат. Ион деген сөз бир нерсе менен жабышам деген нерсеге да кошулуп кетет. Ал эми ошол иондогу зарядтар кантип пайда болуп жатышат дейт. Эми ошону көрөлү. Элементтерди электрондук конфигурацияга бөлүп алгандан кийин, акыркы катмарда валенттик катмар жайгашкан электрондор анын заряды болуп саналат. Биз мурунку сабакта өткөнбүз, электрондук конфигурация эмне экенин баарыбыз өттүк. Ошол жерде конфигурация акыркы катмарда жайгашкан валенттик катмар болуп саналат. Ошол валенттик катмардагы ар бир электрон ошол элементтин бир заряды болуп саналат экен. Мисалы үчүн, бул жерде натрийди карап көрөлү. Натрийдин катардык номери 11 болгону менен, бул жерге электрондук конфигурацияга ажыратып турган болсок, 1s2, 2s2, 2p6 болуп, 2 катмар толду дагы, эң акыркы катмар 3-чү катмар болуп, ал эми бул жерде 1 дегени ошо катмардагы орбиталды көрсөтөт. Орбиталдагы электрон. Акыркы 1 электрон ашып калды. Ошон үчүн бул жерде акыркы валенттик катмардагы электрон бунун заряды болгондуктан бунуку натрий плюс 1 болуп калат. Бул жерде натрийдин 3-чү катмарда 1 электрон ашып калган үчүн анын заряды плюс 1 болот деп да жазылып турат. Мисалы, хлорду да карайлы. Хлор болсо, бул жерде акыркы катмарда мынакей 2 жана 5 болуп атат, 2 жана 5, 3-чү катмарда 2 жана 5 экен. Бунун заряды 7 дагы болушу мүмкүн да.
Бирок бул жерде 7 болбойт. Хлор минус болот, минус 1 болот. Эмнеге? Себеби дегенде бул жерде П'нын толбой калышына 1 электрон жетпей калды. П баарыбыз билгендей эле 6 орбитал менен максимум болот. Бул жерде хлордун 3-чү катмарда 1 электрон толгонго жетпей калган үчүн анын заряды минус 1 болот. Эки элементтин биригүүсү. Эки элемент кантип бири-бири менен биригет экенин көрөлү. Мисалы H2O. H-тын электрондук конфигурациядагы түрү мындай болот экен. 1. Акыркы 1 эле орбитал ашып калды. Бул жерде O'нуку 8 болгон үчүн бул жерде 8 болду, барын кошсок. Ал эми акыркы катмарда жайгашканы 6 болуп атат. Бул жерде H-тыкы плюс 1 болот дагы. Эмне үчүн? Себеби дегенде бул жакта 1 эле электрон ашып калды. Ал эми O'нуку болсо минус 2 болот. Эмне үчүн? Себеби дегенде бул жердеги P'нын толушуна дагы 2 электрон жетпей калды. 2 электрон жеткенде P толуп калмак болчу да. Ошентип бул минус 2 болот. Минус 2-ни башка бирөөдөн алам дегенди түшүндүрөт. Ошон үчүн минус 2 деп болот. Ошону менен жалпы эквиваленттештирип караганда H2O болот. H2O кактан чыгып атат? O'нуку бул жерде минус 2 болсо, бул жерден H-тыгы бирөө эле болот. То есть O'нун эки жактан жабышам деген бир байланышы болот атат дагы, H-тын бир эле жактан жабышам деген байланышы болот атат. O эки жактан 2H алат дагы, ошо менен H2O пайда болот экен. Элементтин биригүүсү дейт. Эки элементтин биригүүсү. Мисал үчүн H-хлор. H-хлор жанагы мисалга эле окшош бул жерде. Бул жерде баарыбыз билгендей эле жанагы H-тыкы плюс 1 болот дагы, хлордуку минус 1 болот. Эмнеге? Себеби дегенде бул жерде толгонго 1 электрон жетпей калды, P'нын толушуна, ошон үчүн минус 1 болуп калды. Ошону менен жалпысына караганда H хлор эле болуп саналат экен. Эки элементтин биригүүсү. Заряды минус болгон электрондун баардык ячейкалары толбой калган үчүн, ячейкаларын толтуруу үчүн башка элемент менен реакцияга киргенде аны валент электронун өзүнө тартып алат. Заряды плюс болгон электрондор баардык ячейкалары толуп ашып кеткендиги үчүн валент электронун башка элементке берет. Бул жерден эми көрөлү. Мисалы үчүн минус да минуска бул жерде хлордо карап көрөлү. Хлорду бул жерде мисалдарда келтирдик. Мынакей. Хлорду айтылат. Бул жерде минус электрон бирөөсү толгонго 1 эле электрон жетпей калгандыгы үчүн бул башкадан алам дегенди түшүндүрөт да. Минус дегенде бизге минус 1 болот атат депчи. Бизге 1 электрон жетпей атат дегендиги үчүн бул жетпей аткандыгы үчүн эле минус болуп саналат экен. Минус болуп бул башка элемент менен реакцияга киргенде башканын 1 электронун тартып алат экен да, демек. Плюс болсо ушундай эле противоположно, бирок эме экен. Ал наоборот өзүндө 1 электрон ашып калгандыгы үчүн, 1 же канча электрон ашып калышы мүмкүн. Ошо ашып калгандан кутулуш үчүн башка элементке өзүнүн электронун берип коет экен. Демек, минустар башка бирөөдөн алганга жөндөмдүү, ал эми плюстар болсо башка бирөөгө бергенге жөндөмдүү деп да кабыл алсак болот экен. Муну минтип дагы эске сактап калсаңар болот. Минустар, негативный адамдар ар дайым башка бирөөдөн бир нерсени алып келишет. Ал эми плюстар болсо позитивный адамдар башка бирөөгө ар дайым бир нерселерди берип келишет депчи. Мисал катары натрий плюс болот экен. Башка бирөөгө берүүгө жөндөмдүү. Хлор минус болсо башкадан алууга жөндөмдүү дейт. Атомдун радиусу. Атомдун радиусун бул жерде карап кетели. Силерге деген башында экинчи турда суроо берген болчумун, эме деп. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысынын атомдук радиусу чоң болуп саналат дегенде көбүңөр ошо суроону дашып калдыңар. Ошо суроонун азыр жообун айтмакчыбыз. Мисалы үчүн биз бул жерде натрийди 1 электрон ашып калгандыгы үчүн натрий плюс болгондо башка бирөөгө берет деп атпайлыбы? Мындай ошонун деген мындай 1 электрону бул жерде мындай көрүп тургандай бул жерде ашып калды. Ал эми ошо электронун натрий плюс болгондо башка бирөөгө бергендиги үчүн бул жерде 2 эле катмар болуп калды. Башында 3 катмар болгон, эми 2 катмар болуп калды. Бул жерде натрийдин радиусу дагы азаят да, ошого тиешелүү. Ошондой эле хлор башында өзү жалгыз турган. Хлор минус болсо башка бирөөдөн ион ала алгандыгы үчүн
ал өзү дагы чоңоюп кетти да башында деген. Мынакей көрүнүп турат. 0,1099 нанометр болгон экен. Кийин болсо 0,100 нанометрге чейин чоңойгон экен. Кийинкиси биз иондорду атабыз. Мисалы үчүн плюс болуп тургандар же болбосо бул жерде минус болуп тургандар ион деп саналат. Хлор же болбосо натрий өздөрү жалгыз турганда эч качан ион болбойт. Ион деген сөз бул бирөө менен жабышам деген сөз. Ушундай эле эки термин бар бизде. Катион жана анион деген. Анион деген плюс иондор. Мисалы үчүн натрий болсо анион болуп саналат. Катион болсо бул минус экен да. Мисалы үчүн хлор болсо минус. Бул хлор катион, хлор минус катион болот дагы, натрий плюс анион болуп саналат. Монатомдуу жана диатомдуу иондор. Эмне үчүн бул жерде эки шарды коюп койдум? Моно деген бир дегенди түшүндүрөт, ди деген эки дегенди түшүндүрөт. Монатомдуу ион болсо бир эле элементтен турган ион. Жана көрсөтүп кеткендей H плюс, же болбосо хлор плюс, же болбосо натрий плюс жана башкалардын баардыгы монатомдуу ион болуп саналат экен. Диатомдуу ион эки элементтен туруп, экөө тең чогуу бир гана зарядты пайда кылган иондор. Мисалы үчүн, бул жерде SO4 деген экөө биригип отуруп, экөөнүн жалпы заряды -2 болуп атат. Бул O4-түн дагы экөө биригип, мисалы үчүн фосфор менен Ону экөө биригип отуруп, экөөнүн жалпы заряды -3 болуп атат. Эки элемент биригип бир нерсени пайда кылып, бир ионду пайда кылган нерсени бул диатомдуу ион деп саналат экен. Бул как эки шарик сыяктуу да бул жерде. Кийинкиси диатомдуу иондор кантип пайда болушат? Мынакей бул жерде сүрөтүндө коюп кеткенбиз. SO4 дейт. SO4-түн немеси анимациялык түрү кантип пайда болушат? Мисалы SO4 деле алдык, ошол эле SO4 -2 дейт. Пайда болуу жолун карап көрөлү. S 8 протондон турат экен дагы, акыркы протонуна караганда бул жерде 4 6 ашып калып атат. S-тен 2, P-дан 4 экен. Бул жерде S-тики 16 бош керек болчу дагы, O'нуку 8 болчу. Экөөнү алмашып калыптыр, кечирим сурайбыз. O'нуку болсо 8 болгондуктан ашыкчасы бул жерден да 6 электрон ашып калыптыр да. Бирок бул жерде O'нун негативдүүлүгү көбүрөөк болгондугу үчүн, негативдүүлүгү эң көп негативдүү элемент бул фтор да. Фтордон кийин эле О болгон үчүн О бул жерде минус болуп эсептелинет. Минус канча болот? 2 электрон жетпей калды дагы толгонго, -2 болуп эсептелинет. Ал эми бул жерде S болсо, бирөөсү минус болуп атса эгер, иондордун бирөөсү плюс болуш керек экен. Ошон үчүн бул жерде S 2 электрон эмес 6 электрон ашып калды деп кабыл алат дагы, плюс 6 болуп калат. Эми көрөлү, мынакей. Эгер силер ошо S-тин плюс 6 ионуна -2 болгон O'дон 4 пайда болуп атат да бул жерде. Ошо 4-кө көбөйтсөңөр, жалпы анын эмеси чыгат экен, заряды чыгат экен да, заряды -2 деп көрсөтүлөт экен. Аны анимациялык түрдө карап турган болсок, мынакей S бул жерде турат дагы. S-тин болсо 1, 2, 3, 4, 5, 6 байланышы болот дагы. 6 жактан тең О менен байланышып, мынакей O'нун дагы бир 2 байланышы эме болуп калып атат, ашып калып атат. Ошо 2 байланышы -2 дегенди түшүндүрөт. Диатомдуу иондордун анимациялары. Хлор O3-ды карайлы, мисалы үчүн. Хлордун бул хлор мынакей ушундай болуп саналат экен дагы. Бул жерде эгер хлорду бул жерден эсептей турган болсок, бул жерде хлордун эмеси заряды 5 болуп саналат, плюс 5 болот. Эгер ону чыгара турган болсоңор, Ону -2 деп алсаңар, -2-ни 3-кө көбөйтсөңөр, -6 чыгат. -6-ны болсо плюс 6 алмаштырып -1-ди кемитсеңер, плюс 5 болот дагы, хлордун заряды плюс 5 болуп калат. Эгер хлордун заряды плюс 5 болсо, бул 3 жактан О менен байланышып, 3-чү О'догу байланышы -1деги иону ашып калган үчүн жалпы заряды -1 болуп саналат экен. Кийинкиси хром 4-2 дейт. Мынакей хромдун дагы анимациясы турат. Эгер бул видеону дагы да жакшыраак түшүнөм деген каалооңор болсо, видеону токтотуп кайра башынан көрсөңөр болот.
Мен айтып кете берейин. PO4 фосфат да, фосфаттыкы -3 экенин көрөбүз азыр. Фосфат 4 жактан тең О менен байланышты, ал 3 жактан болсо O'нун иондору бош калгандыгы үчүн -3 болду. Карбонат дагы ошондой эле 3 жактан О менен байланышып, O'нун 2 жагы болсо байланышпай калгандыгы үчүн -2 болду. Дихроматтын иону мынакей көрүп турасыңар. Дихромат ушу менен ушу иондордун баардыгын токтотуп алсаңар болот. Кошулмалар. Кошулмалар дегенде зат өзү кошулмалардан турат да. Ар нерсенин кошулмалары бириге отуруп бир затты пайда кылат. Ошол кошулмалар болсо 4 топко бөлүнөт экен. Алар кайсылар? Кислоталар, негиздер, щелочтар жана туздар. Кислоталар деген эмне, негиз эмне, щелочтар эмне, туздар эмне экенин биз азыр көрөбүз. Кислоталар. Кислота бул протон суутек иону H+ башкача айтканда камтыган ар кандай зат. Кислотанын негизи бул кислотадан суутек ионун кабыл алууга жөндөмдүү молекула же ион. Кислотадагы заттар адатта кычкыл дамы менен аныкталат. Мисал үчүн H2SO4, H-хлор, H3 PO4 болот. Мисал үчүн карайлы, бул жерде баардыгынан көрүп атасыңар силер H+ деген ион менен байланышып атат. Демек, булардын баары кислота болуп саналат экен. Кислота H+ болсо, плюс значит эмне менен байланышы керек? Минустар менен байланышы керек болгон үчүн, мынакей бул жерде сульфат -2 болчу, -2 менен байланышкан. Хлор болсо -1 болчу, а бул жерде фосфат -3 болчу. Баардыгы тең минус менен байланышты. Кислоталар өз алдынча экиге бөлүнөт экен. Күчтүү кислоталар жана алсыз кислоталар болуп. Күчтүү кислоталарга мынакей нолордун баары кирет экен. H2SO4, H-хлор, H3PO4-тün баары кирет экен. Башкача айтканда баардык органикалык эмес кислоталардын баардыгы күчтүү кислота болуп саналат экен. Алсыз кислоталарга болсо кайсылар кирет? Алсыз кислота деген бул баардык органикалык кислоталар. Биз органикага азырынча кире элекпиз, бирок кийин көрөсүңөр, ошо органиканын баардыгы тең алсыз кислота болуп саналат. Болбосо калганын баардыгы күчтүү кислоталар кошуп жиберсеңер болот. Негиздер. Негиздер курамында OH камтыган заттар. Негиздерге мисал катары гидроксидтер жана самын кирет. Негиз анион менен гана биригиши керек. Анион деген сөздү жана сөз кылдык. Анион деген плюс иондор да. Өзү гидроксидтер да булар. Негиздер. Өзү гидроксид минус болгондугу үчүн ал болсо анион менен гана биригиш керек экен. Анион өзү плюс да. Мисал катары карай кетели. Натрий OH дейт бул жерде. Натрий дегенде всегда плюс 1 болгон үчүн OH минус менен байланышат. Кальций дагы плюс болгон үчүн ал дагы OH менен байланышат. Литий дагы плюс болгон үчүн ал дагы OH менен байланышты. Негиздер дагы өз алдынча экиге бөлүнүп кетишет. Күчтүү негиздер жана алсыз негиздер болуп. Күчтүү негиздер булар натрий OH, кальций OH жана литий OH. Башкача айтканда, булар баардыгы металл камтыган гидроксидтер болуп саналат да. Эгер силер металлды көрсөңөр, металлга плюс гидроксидти көрсөңөр, булардын баардыгы күчтүү негиздер деп санай берсеңер болот экен. Ал эми алсыз негиздерден булар кирет, мисалы үчүн аммонийдин гидроксиди деп коет го. Аммонийдин гидроксиди себеби дегенде бул жерде баардыгы эч кандай металл жок. Бул жерде баардык эмелери, молекулалардын баардык элементи металл эместерден турат. Ошон үчүн булардын баардыгы алсыз негиздер деп санаганга болот. Кийинкиси гидроксидтер. Оксидтер дейт. Оксид деп атканда оксайд деген сөздөн алынган. Оксид деген О, башкача айтканда, курамында кычкылтектин ионун камтыган заттар, оксидтер болуп саналат экен. Мисал үчүн литийдин оксиди, кальцийдин оксиди жана ошондой эле SO2 менен күкүрттүн 2 оксиди. Оксидтер дагы экиге бөлүнөт экен. Кандай болуп бөлүнүшөт? Биринчиси металл оксидтер.
металл деп айтып аткандыгы үчүн оксидтер О металлдар менен бириккен литий оксид же болбосо кальций оксид ушундай сыяктуу көптөгөн оксидтер кирет. Ал эми металл эмес оксидтер бул SO2, СО, башкача айтканда көмүрдүн биринчи оксиди. Башкача айтканда металл эмес оксидтер металл эместер менен гана биригет экен. Туздар. Туз бул химияда кислотанын негиз менен реакциясы натыйжасында пайда болгон зат. Туз негиздин оң анионунан катион жана кислотанын терс ионунан турат. Туз деген сөз кадимки ашкана тузу же натрий хлоридде пайда болгон хлоридинде катары колдонулат дейт. Мисалы үчүн натрий хлор, барийдин 2 хлору, купростун сульфаты булардын баардыгы туз торбого саналат. Эмнеге? Себеби дегенде натрий менен OH бириккенден мурун эме болчу да, гидроксид болчу. H менен хлор бириккенде бул мурун деген эме болчу, кислота болчу. Ошо кислота менен щелочтун негизинен чыккан заттардын баардыгы бизге туздар болуп саналат. Мисалы үчүн барий OH мурун деген гидроксид, H хлор деген бизде кислота болчу. Барий хлор бизде туз болуп калат экен. Купрос деле ошондой сыяктуу эле. Эми көрөлү, бул жерде реакция турат. Мен муну мындай ачылдырып коеюн. H хлор менен натрий OH реакцияга киргизиптир. Натрий хлор менен суу чыккан экен. H хлор бул жерде H деп аткандыгы үчүн кислота болот. Кийинкиси натрий OH камтыгандыгы үчүн бул негиз болуп саналат дагы. Натрий хлор бул жерде туз болот дагы, андан чыкканы суу болот. Натрий хлор бул жерде катионду деген натрийден алды, анионду деген хлордон алды. Анион менен катион биригип, экөө чогуу тузду пайда кылды. Ал эми OH менен H экөөнү бириктирсеңер, 2H анан 1 O чыгат. Башкача айтканда суу чыккан болот. Демек, балдар, бүгүн силер менен заттын курамын үйрөндүк силер менен. Кийинки сабакта биз ошо заттын реакцияларын үйрөнмөкчүбүз. Кантип алар реакцияга киришет жана ошондой эле ар бирин эсептеп, канча грамм зат менен реакция болот, ошонун баарын көрөбүз. Бүгүнкү сабак силерге жетиштүү болду деп ойлойм. Эгер сабакты түшүнбөй калган болсоңор, комментарий калтыргыла, же болбосо видеону түрдүрүп конспект эле жазып алсаңар болот. Биз өткөн темалардын баардыгынан экзамендерди сурайбыз, олимпиадалар болот. Көрүшкөнчө сак саламатта тургула.